Учурда эл арасында талкуу болуп жаткан актуалдуу маселелердин бири паранжа маселеси. Паранжа бул арабтардын, ирандыктардын салты жана маданияты. Эзелтен Ханафи мазхабын карманып келген кыргыз элинин аялдары паранжа тагынбай эле жакшынакай болуп, элечек жоолуктарын салынып келишкен. Паранжанын өкүмү сүннөт муаккада гана, качан фитна болгон учурда гана тагынууга өкүм берилет. Азыркы учурда фитна жок, ошондуктан тагынуу зарыл эмес. Элдер паранжа тагынгандардан үркүп чочуп жатышат деген сыяктуу далилдер паранжа тагынуу зарыл эмес деп фатва берүүгө жарайбы? Андыктан буларды талдап көрсөк. Биринчиден, ал арабтардын салты эле деп жеңил саноо туура эмес. Анткени арабтардын көпчүлүгү Шафи жана Ханбали мазхабтарын карманышат. Ал эми Шафи жана Ханбали мазхабтарында паранжа тагынуу парз. Демек, алар салттыктын негизинде эмес, парздыктын негизинде дагы тагышат. Экинчиден, эзелтен энелерибиздин элечек жоолук эле салынгандыктарынын бир себеби көбүнчө кыргыз эли уруу болуп туугандары менен тоо койнунда жашап, жат эркектер менен аралашуу аз болгондуктан зарылчылык болгон эмес. Ал эми качан кыздарын турмушка узатаарда, кызым, сен бөтөн жерге, бөтөн элге бара жатасың деп, жакшынакай кылып башына пардасын жаап, үйүнө көшөгө тарткандыктары аял киши жат эркектердин арасында жүргөндө жаап жашырынып жүрүш керек деген мааниде калышкан. Үчүнчүдөн, анын өкүмү сүннөт муаккада. Фитна болгон учурда гана тагынууга өкүм берилет деген туурасында айтсак, албетте, Ханафи мазхабында сүннөт делген күндө деле сүннөттү аткарууга кызыктырылып, аны таштаган адам жемеге алынат. Жанада алымдарыбыз аял киши жүзүнө ачып жүрө берүүсү уруксат. Бирок фитна болгон учурда ачпоосу керек. Өзгөчө биздин доордо деп айтышкан. Андан бери кеминде арадан 500 жыл өттү. 50 жылда эл жаңы деген сыңары, күндөн күнгө жылдарыбыз уяттуулукка эмес, Алла сактасын, тескерисинче уятсыздыкка жаңырып, зордук, зомбулуктар, зынаалар көбөйүп, ата-энеси тирүү жетимдер көбөйө баштаганы баарыбызга маалым. Жанада пайгамбарыбыз кыяматка жакын фитналар, уятсыздыктар, зынаалар көбөйөт деп баса белгилеп айткан. Эми ушундай заманда фитна жок деп айтуу кантип эле чындыкка дал келсин. Төртүнчүдөн, паранжа тагынгандардан элдер чочуп, үркүп жатат деген сөздөргө бир аз карообуз керек. Чегирткеден корккон эгин экпейт дейт элибиз. Корко турган эч нерсе деле жок. Биринчи жолу кыргыз элинде жарым жылаңач болуп кыска кийинген кыздар пайда боло баштаганда, аны жат көрүп, биздин салтыбызга, маданиятыбызга ылайык келбейт деп көкүрөк каккан патриот адамдарыбыз азыркы күндө жарым жылаңач жүргөн кыздарынын неберелерин, бешнелеринен өбүп эле эркелетип калышты. Демек, уятсыздыкка көнгөн көз караштар уяттуулукка албетте сөзсүз көнөт. Акыйкатта алар өздөрүнө жана жалпы аял затына жакшылык каалагандыктары үчүн паранжа тагынышат. Эгер жүздөрүн ачып жүрүшсө, алардын ай чырайлуу сулуулугун көргөн эркектер аларга ашык болуп, натыйжада өз аялдарына шүгүрсүздүк пайда болуу менен бүтүндөй бир үй бүлө бузулуусуна себеп болмок. Бул эле эмес, коомдо байма-бай катталып жаткан ажырашуулар, ойноштуктар көбөйүп, мунун себебинен ата-энеси тирүү жетимдердин пайда болуусу ачык-чачык жүргөн арсыздардын себебинен экени айдан ачык. Анткени эркек өз аялынан алыстайт, качан андан сулуураак аялды көрүп калганда. Эгер бардык аял заты сулуулуктарын жат эркектерден жабышканда, кабыктын ичиндеги берметтей болмокта, ар бир эркек өзүнүн аялынан башка аялдардын сулуулугун көрбөгөндүктөн дүйнөдөгү эң сулуу аял меники деп эркелете бермек деп жүрө бермек. Эзелтен элибизде эрди катын деп колдонулуп келген. Аялдарга катын деген сөз айтылганына баарыбыз макулбуз. Эми катын деген сөз кандай маанини аңдайт, эмнени туюндурат талдап көрөлү. Катын сөзү жашын деген маанини берүү менен буйрук иретинде айтылган сөз. Элибиз катын деген сөздү аял затына колдонууда катынуу, өз денесин жашыруу деген сыяктуу маанилерди эске алып колдонушкан. Демек, байыркы кыргыз элинин тарыхын карай турган болсок, аял заты жат эркектердин көзүнө чалдыкпаш керектиги элибизде бар нерсе. Жогоруда айтылгандардан кийин эмне үчүн аялдар оронуш керек деген суроо пайда болот. Бул суроонун жообу мындайча: оболу бүткүл ааламдарды жараткан Аллахтын өкүмү, жана анын сүйүктүү элчисинин сүннөтү, соң аял затынын кол жеткис баалуу болуусу үчүн оронуусу зарыл. Себеби дүйнөдөгү бардык баалуу нерселер жашырылган. Мисалга ала турган болсок, бермет. Эч бир тешиги жок,
өтө бекем кабыктын ичинде жашынуу менен миңдеген тереңдиктеги деңиз түбүндө гана кездешкендиктен өтө кымбат болот. Дал ушундай эле аял заты, аял намысы кымбат болгондуктан оронуп жашырууну буйрулган. Ошол сыяктуу эле жашоодо көп нерселер сырты менен баалуу жана алымдуу. Мисалга, бир адамга 2 конфет сунушталса, биринин сырты оролгон, экинчиси ачылган, же 2 телефон, бири коробкасы менен, экинчиси коробкасыз. Ага кимиси жагат болду экен? Албетте, биринчилери. Мына ошондой эле аял заты оронуусу менен биринчиден Аллага, андан кийин үй бүлөсүнө жагымдуу жана сүйкүмдүү боло алат. Урматтуу туугандар, эгемендүү, өзгөчө демократиялык өлкөдө өз укугун колдонуп, Аллахтын өкүмүн аткарып, өзүнө жана жалпы адамдарга өзгөчө аял затына жакшылык каалап паранжа тагынган аруу зат аял эже карындаштарыбызды сындагандын ордуна кыздык абийирин, аял заттык аруулугун билбей, кийими жок адамдардай жаңы доорго эмес, тескерисинче уяттуу жерин жапканга кийим табылбаган коло доорундагы адамдардай болуп, мини юбка кийип, натыйжада төрөбөс ооруларга кабылып, эне болуу касиетинен ажырай баштаган эже карындаштарыбызды уяттуулукка чакырып, жардам кылуубуз биз эркектердин милдети. Жана кайсыл чыныгы намустуу эркек өзүнүн апасына, аялына, эже карындаштарына жана кыздарына бөтөн эркектин кумарлануу менен каалоосуна жол бермегиле. Чындыгында ойлоно турган нерсе.